Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн сапарыбызды улай туура эмес бурулуш тасмасынын 3-бөлүгүнө келдик. Анда дароо эле тасмага өтсөк. Күндүн ысык мезгилинде Кара Шоро жайлоосунда эки бала эки кыз кичинекей кайыкчалар менен эс алып жатышкан. Бир кезде алар кайыкчаларын токтотуп жээкке чыгышып, ушул жерде эс алалы деп эки-экиден бөлүнүп алышкан. Бир кезде кыз менен бала эркелешип жатса, кыздын көкүрөгүнө жаанын оогу тийип, бир аз мурда эле мен сен үчүн бардыгына даярмын деп жаткан бала аны таштап эле качып кетип калат. Бул убакта ал жерге келип калган экинчи кыз кыздын өлүп жатканын көрүп, кызды өлтүрүп койгон адам жырткыч экенин көрүп эле Бекингенге жетишип калды. Бул убакта бекинип турган кыздын жигити келип эле өлүп жаткан кызды көрүп качып жөнөп, анын артынан колап бара жаткан жырткыч жетип алып союлун оозуна сайып өлтүрүп салды. Коркоктук өмүрдү узартпайт дегендей жанагы кызын таштап коюп качып кетип калган жигит дагы жырткычтын тузагына кабылып эле ал жерден 3кө бөлүнүп калат. Ошентип биз Вирджинияда жайгашкан бир түрмөлөргө өтөбүз. Ал жердеги камалгандардын экөө бири-бирине жолугуп түрмөдөгү ишкерлик жөнүндө сүйлөшүп жатышкан. Көрсө алар түрмөдө дагы жөн олтурбай ишкерлик менен элек болуп акча таап турушчу экен. Биз мындан соң түрмөдөгү Нейт деген күзөтчүнү башчысы чакырып, кылмышкердин кийимин кийип турган Хуан деген адам менен тааныштырат. Көрсө жанагы ишкер кылмышкерлерди жакында башка түрмөгө которушат экен. Анда алардын бири Чавестин адамдары жолдон кол салбасын деп Хуанды кылмышкер көрсөтүп аларга кошуп коюуну чечишиптир. Ошентип бул иш күзөтчү Нейт менен Уолтерге жүктөлүп, алар Чавести баш кылып, Флойдду төш кылып автобуска олтургузуп алып эле алып жөнөштү. Бирок кылмышкерлердин автобуста сүйлөшкөнүнө караганда алар бир нерсеге даярданып жатышат окшойт. Эң кызыгы түрмөнүн башчысы ушундай коркунучтуу кылмышкерлерге өзүнүн эки эле күзөтчүсүн кошуп бергени болду. Түн бир убакта алар Грин Брайн деген жерге токтоп, тартип сактоочулардын кеңсесине келип ал жерден эс алганга даярдана башташты. Бул убакта ал жерде Элли деген тартип сактоочу аял менен анын башчысы бар эле. Анда башчысы күзөтчү Нейтти дароо эле таанып калып, шериги Уолтерге анын бул жерде чоңойгонун айтып берет. Ошентип алар кылмышкерлерди темир артына камап коюш өздөрүнүн сөзүн улай башташты. Анда Нейт булардын арасында өтө бир коркунучтуу Чавес деген адам бар. Ал өзүнүн адамдарына кабар берип койбосун деп биз бара турган жолду жашырып жатабыз деди. Биз мындан соң жанагы токойдогу жырткычтардын экөөнү көрөбүз. Алар токойдо тузактарды орнотуп эч нерсе көрүнбөй тургандай кылып жалбырактар менен жаап дагы коюшту. Бул убакта дем алуу бүтүп, кылмышкерлерди кайрадан автобуска олтургузуп, Нейт өзүнүн байланыш сандарын жанагы эски тааныш болгон тартип сактоочуга берип ал жерден кетишти. Бир маалда жолдо кетип бара жатышса, алардын артынан белгисиз бир унаа пайда болуп, жырагын жагып белги берип эле токто дегендей кыла берет. Бирок Нейт Уолтерге токтобогун деп буйругун берип, Уолтер сапарын улап, бир маалда эле жанагы унаа эч нерсеге карабай автобусту сүзгүлөй баштайт. Анан да ал унаанын артында сүйрөлгөн илмек зымдар бар экен. Ошол зымдарды автобустун дөңгөлөгүнө уруп жиберип, дөңгөлөгү жарылган автобус кырсыкка учурап эле аңтарылып түшүп калат. Бир кезде аңтарылып жаткан унаадан өрттөр чыгып эле кылмышкерлер чыгалы деп шашыла баштап, Нейт эшикти ачып алардын баардыгын чыгарса эле Чавес Флойдго белги берет. Анда Флойд отура калып бутум ооруду деп бакыра баштаса, Нейт ага алаксып калган кезде Чавес аны бир сүзүп эле тапанчасын алып коет. Кызыгы автобуста тартип сактоочулардын үчүнчүсү да бар экен эле. Ал кайдан жайдан пайда болуп Чавеске мылтык такап турса, анын мойнуна белгисиз жактан бычак келип сайылып эле ошол жерде өлүп калат. Бирок кызыгы Чавес менен Флойд бул бизди куткарган адам биздин адамдар окшойт деп ойлоп, эми качабыз деп турса эле токой жактан үндөр чыгып эле жаатыла баштайт. Сыягы бул жанагы токойдогу жырткычтар окшойт. Ошентип Нейт менен Уолтер дагы куткарылып, бирок автобусу жарылып кетип, эми тескерисинче аларды кылмышкерлер барымтага алып алышты. Алар Нейттен колундагы кишендердин ачкычын алып аларды ачып, бирок бутундагы кишендерди чечейин десе ачкычы жок экен. Көрсө ал ачкычтар автобус жарылып кеткенде ичинде калып кетиптир. Ошентип Нейт жарадар болуп калган Уолтерге жардам берип, алар сапарын улап бара жатса, алдыдан бир шытыраган үн чыгып, түшүнүксүз кыз секирип эле аларга кол сала баштайт. Көрсө бул тасманын башындагы өлүп калган адамдардын арасынан качып кеткен кыз экен. Ал кыз жүрөгү түшүп, мени кой бергиле, болбосо мени жанагы жырткычтар келип жеп салат. Алар аябай мыка чикен адамдарды гана жешет экен. Ошондуктан эми силер дагы балее калдыңар десе, кылмышкерлердин деле жүрөгү түшүп калат. Анан да ал кыз мен атым Алекс деп айтып, биздин эки кайыгыбыз бар болчу десе, муну уккан Чавес, демек биз ошол кайыктар менен качабыз деп эле кызды кайыкты көрсөткөнгө буйрук берет. Сапарын улаган каармандарыбыз жолдон бир акча салынган унааны көрүп калышып, ал көп убактан бери ээсиз жатканын көрүп артын ачса, толгон токой акча бар экен. Анда Чавес баардыгын башкарып, ар бириңер эки каптан акча алгыла деп буйругун берип, жада калса жарадар Уолтерге дагы сен дагы акча көтөр деп айтат. Анда Уолтер акчаны көтөрмөк тушунда араң эле өзү дагы тике турса, жини келген Чавес аны ошол жерде атып өлтүрүп салды. Нет, Уолтер!
Акчаларын көтөрүп бара жаткан каармандарыбыздын алдынан бир маалда эле жанагы жырткычтардын капканы пайда болуп, жалбырактардын арасынан бир жырткыч чыгып кол сала баштаса эле Чавес аны бир атып эле өлтүрүп салды. Көрсө бул кичинекей жырткычтардын баласы экен. Анда бул дүйнөдө адамдан өткөн жырткыч жок дегендей, Чавес жарым өлүп болгон жырткычтын баласын бычагы менен башын кесип салат. Арадан бир канча убакыт өтүп жырткычтын атасы капкан бар жерге келип, ал жерде баласынын башы союлга сайылып турганын көрүп эле кыйкырып жини келе баштайт. Жолдо бара жаткан каармандарыбыз бутунун кишенин чече турган ачкычты көрүп калышат. Анда Чавес ачкычты алайын деп калганда Нейт аны түртүп жиберсе, илинип турган чапкы түшүп эле жанындагы кылмышкердин бетин кесип салды. Биз мындан соң тартип сактоочу Элли менен анын башчысын көрөбүз. Көрсө аларга тасманын башында өлүп калган адамдар жөнүндө кабар келип, Элли ошол жака жөнөсө анын башчысы Нейтти издегени жөнөп калыптыр. Анткени ал Нейтке коңгуроо кылса, Нейт эч эле коңгуроону албай, анын жүрөгү бир жамандыкты сезип жатат окшойт. Бир убакта жашыруун тыңчы менен Алекс Нейттин жанына келип, "Сени Чавес бул жерде чоңойгонуңду билип атайын, жол көрсөт" деп жатат. Бирок менин байкашым боюнча сен бизди жөн эле токойдо айланып жатасың десе, Нейт аларга жооп берип, "Ооба, мен болгон убакытты чозуп жатам" деп айтат. Бир убакта эле алардын жолунда буга чейин автобус сүзгөн унаа турганын көрүштү. Анда Чавес кылмышкерлердин бири Кроуфордтага жөнөтүп, Флойд экөө коркутуп эле барып текшерип кел деп эле кетирип жиберишет. Бир кезде Кроуфорд унаанын жанына жакындаса, ал жерде тикенек зындар пайда болуп, аны урап эле көтөрүп калды. Көрсө бул нерсени жырткыч атайын эле даярдаган экен. Ал каармандарыбыздын аткалганына карабай Кроуфорд илип алып эле айдап жөнөйт. Ошентип дагы бир жоготууга учураган каармандарыбыз жолдо бара жатып эле чарчап калышып, акчаларды таштайлы десе, Чавес бул нерсеге такыр көнгүсү келген жок. Анан да Флойд менен Чавестин ортосунда көз караштары келишпей, убакыт өткөн сайын экөө бири-бирин жек көрө баштаган эле. Бир кезде Чавестин артында бара жаткан Флойд ага кол салып өлтүрүүгө аракет кылып, экөөнүн ортосунда мушташ башталып кетсе, Нейт менен Алекс качканга дагы жетишип калышат. Бул убакта тартип сактоочулардын башчысы жолдон жанагы кырсыкка учураган автобусту жолуктуруп, анын ичинен эч кимди таппай өзүнүн адамдарына кабар бере баштайт. Андан соң ал унаасына олтуруп алып, кайрадан эле кылмышкерлерди издеп жөнөдү. Бул убакта Чавес кол салган Флойдду ортокмокко алып, аны төпөштөп атып, канжалатып ордунан тургузгуп койду окшойт. Бул убакта эки каарманыбыз качып кетип, ал жерде Чавес менен жашыруун тыңчы Хуан экөө эле калды. Биз мындан соң токойдогу жырткыч өзүнүн үйүндө жүргөнүн көрөбүз. Эң кызыгы, ал кадимгидей эле үйдө жашап, анан дагы электр жарыгы бар экен. Сыягы кемпир-абаттан чыккан электр жарыгынан мунун үйүнө дагы тартылган окшойт. Ошентип качып бара жаткан Нейт менен Алекс дароо эле Чавеске кармалып калып, Чавес жини келип аны өлтүрөйүн деп калганда эле кайдан жайдан Чавести иткелип тиштегилей баштады. Көрсө жанагы Нейттин таанышы тартип сактоочулардын башчысы аларды издеп таап алыптыр. Алар кылмышкерлерди барымтага алып өздөрү менен алып кетип жаткан жерден үстү жактан үн чыкканда тартип сактоочу асманды карай койсо, жырткыч бир союлду ыргытып жиберип эле ошол жерде аны өлтүрүп салды. Бул убакта жарым өлүп болгон Флойд каармандарыбыздын артынан ээрчип келип, алар бекитип койгон акчаны таап алат дагы өзү менен кошо алып кетип калат. Анда акчаны издеп келген Чавес аны таппай калып, бирок алыстан Флойддун үнүн угуп, эки каарманыбыз менен Хуанды калтырат дагы өзү Флойдду издеп жөнөдү. Көрсө Флойд акчаны алып качпай эле Чавеске өч алыш үчүн акчаны жок кылуунун жолун издеп жаткан экен. Ал бийиктикке чыгып алып акчаны ыргытып жатса, Чавес дагы ал жерге келип калып, бир маалдалардын жанында жырткыч кайдан жайдан пайда болуп, Флойд менен акчаларды өрттөп жиберет. Ошентип көп теңсеген Чавес акчасыз дагы калды окшойт. Бир кезде алардын алдынан жырткыч унаасы менен чыкса, Чавес жини келип, жанындагы кызды коркутуп эле жырткычка берип салат. Жырткыч кызды ой боюна койбой эле унаасына салып алып кетип калды. Чавестин жанындагы Хуан жини келип аны уктата чаап, мылтыктын бирин Нейтке берет дагы, сен барып кызды издегин, мен болсо качып кетейин деп айтат. Бул убакта жырткыч кызды үйүнө алып кирип байлап салыптыр. Ал эки жагын караса, жанында дагы бир башка кыз тикенек зымга байланып ордунан жыла албай турган экен. Бул убакта учак менен башка жоокерлер кылмышкерлерди издеп келип калышып, Хуан алардан жашынып качып бара жаткан жерден алдынан Чавес чыгып эле уктата чабат. Мындан соң Чавес жанагы жырткыч менен бетме бет келип, мени сен бүгүн аябай эле каш айттың, эми мен сенден өч алам деп эле жекеме жеке мушташа баштайт. Кызыгы буга чейин эч ким ал жетпеген жырткычты Чавес ортокмок ала баштады. Бирок кандай болбосун, жырткыч колундагы куралдары менен аны сойгулап салып, талга илет дагы башын кесип туруп, мээсинен ооз тийип дагы коет. Бул убакта Нейт мылтыгын көтөрүп алып, токойдун ичиндеги жырткычтын үйүн таап анын ичине кирсе, адамдардын денесин ар кандай кылып кесип эле дубалдарга сүрөттөй кылып илип коюптур. Нейт бөлмөлөрдүн биринен Алексти таап алып, аны куткарып чыгып кетип жатса, үйүнө келип калган жырткыч аларга кол сала баштаса, каармандарыбыз анын унаасына олтуруп алып качып кетип калышты. Анда алар жырткычтан кутулдук деп ойлошту окшойт. Бирок бир маалда эле жырткыч алардын алдынан пайда болуп унаасына чыгып алып,
балтасы менен чапкылап эле Нейтти дагы жарадар кылып койгонго жетишип калат. Анда Нейт унааны башкара албай кырсыкка учурап, жырткыч ыргып кетип эле унаанын алдынан күйүүчү майлар коюлуп эле өрт чыга баштады. Бул убакта алардын жанына буга чейин эси ооп калган Хуан келип калыптыр. Ал эки каарманыбызга жардам берип аларды унаадан чыгарып жатса, алардын жанында жырткыч пайда болуп, бирок Нейт бул жолу анын бетине өзүнүн куралын сайып эле толугу менен өлтүрүп салды окшойт. Ошентип унаанын үстүнөн ыргытылган жырткыч менен кошо унаа жарылып кетип, Нейт Хуанга сен качып кетсең болот, мен эч кимге бул нерсе жөнүндө айтпаймын деп айтат. Арадан бир аз убакыт өтүп таң аткан мезгилде ал жерге тартип сактоочулар келип калганына көрөбүз. Ошентип бул окуядан кийин канча убакыт өттү билбеймин. Жанагы акча салынган унаага Нейт келип акчаларды алайын деп калган эле. Бир маалда анын артынан Хуан жаа менен атып, мага эч качан ишенбешиң керек болчу. Эми акчасыз калдың деп акчаларды алайын деп жатса, анын артынан башка бир жырткычсымал адам келип калды. Ошентип достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыгат. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан да кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, негизи бул токойдогу жырткыч жаманбы же жаман адамга айланган кылмышкер жаманбы, өзүңүздөр чечиңиздер.